мисалы Россияда иштеген мигранттарыбыз айына орточо эсепмен $500 айлык маяна же пайда табышат экен да. Ошонун 100-200 долларын үй бүлөсүнө жөнөтөт экен. Ал эми Америка Кошмо Штаттарында иштеп аткан биздин мигранттар, в основном таксовать кылышат экен, жанагындай фура айдашат экен, трак айдашат экен, $10,000 $30,000 чейин пайда табышат экен. Мына ушунун үстүндө иштешибиз керек. Америка Кошмо Штаттары менен келишим түзүш керек. Же сураныш керек посольствосунан. 2-3 компанияга бизге уруксат бергиле. Биз бул жакта ошол трак айдаган айдоочуларды англис тилине Американын мыйзамдарына үйрөтүп, бир лицензия берип, Америкага апарып иштеткени бизге бир мүмкүнчүлүк бере турган болсо, биздин мигранттардын жашоосун биз оңдомокпуз. Америкада иштеген ушу трак айдагандар эле бир айылды багып атышат. Биз мындай Россия менен мамилебиз жакшы, сыйлайбыз, эч качан эме кылбайбыз, бирок көбүрөөк пайда табуунун жолун дагы үйрөнүшүбүз керек. Биздин мигранттарды эгер биз ошол Америка Кошмо Штаттары бизди колдоп бере турган болсо, 2-3 компанияга уруксат бере турган болсо, ушу мигранттарды жөнөткөнү бул жактан окутуп, үйрөтүп, Америкада мага келген маалымат боюнча трак айдаган эле 100,000 айдоочу дефицит экен, жетишпейт экен, 100,000 айдоочу. Мына канча деген биздин кыргыздарыбыз Америкага барып иштеп калса, биздин экономикабызды көтөрмөк, өздөрүнүн үй бүлөсүн бакмак, айылына инвестиция кылмак. Ушул багытта бир иштер жүрүп атабы? Жооп бериңиздерчи. Туура айттыңыз. Бүгүнкү күндө биз өнүккөн өлкөлөр менен дагы иш кылып атабыз. Мисалы, азыркы учурда Түштүк Корея менен абдан жакшы иш кылып атабыз. Мурун Түштүк Кореяга 500ге чейин биздин жарандарыбыз бир жылдын ичинде чыкса, бүгүнкү күндө уже 2000ден уже ашып калышты. Анан сырткары болсо, өзүңүз билесиз, биз өткөн жылы биринчи жолу Англияга биздин жарандарды жиберген болчубуз. Алар болсо азырынча биринчи кадам катары барып, мынакей кара жумушта иштеп атышат. Совхоз жумушта. Бирок ошонун негизинде биз дагы мындай оюбуз бар, что акырындап биз мындай сапаттарын жакшыраак жумуштарга аларды жөнөтөбүз. Андан сырткары болсо, бүгүнкү күндө өткөндө Германиянын өкүлдөрү бизге келген болчу, бизге келишим түзгөн болчубуз. Азыр болсо 300 мед айымдарды биз даярдап атабыз. Биринчи ирет тил керек экен, немис тилде болсо. Андан кийин партия деп мынакей ушул жылдан баштап биз Германияга жиберебиз. Негизи бүгүнкү күндө биздин өлкөбүздө 112 частный агентство занятости бар. Алар болсо иш кылып атат. Америка болсо как раз жаңы жылдын астында мага дагы бир-эки ушундай биздин жарандар келген болчу. Америкада барып 10 жылдай ошол жердегилер менен ошол жерде иштеп келгендерчи. Ушундай сунуштар айткан болчу да, азыр болсо биз ошонун үстүндө иштеп атабыз. Негизи жыйынтыгы чыксынчы, мен маалыматын берем. Урматтуу министр, мен айтканым мына жакшы иштеп атасыздар. Мына Корея менен, Европа менен, Англия менен, бирок айлык маянасын эсептеп көрсөңүздөр, ошол эле трак айдагандар Европада 1,5 евро, эң көп тапканы 2,000 евро экен, 2,5 табышы мүмкүн. Ал эми Америкадагылар иштебеди деген жалкоосу $10,000 таап атат. Жакшы иштейм, мен үй бүлөм багам деген $30,000 таап атат. Элестетип атасыздар канчалык айырмачылык чоң. Урматтуу министр, миграция службы иштеңиздер, посольстводан сурангыла, Американын бийлигине кайрылгыла, керек болсо мына биз кайрылайлы, кандай мыйзам, эмне келишим керек болсо биз колдоп берели. Ушунун үстүндө иштейличи.